Барыңыздарга чоң салам. Бул видео өткөн жумада чыккан Эпштейн файлдары тууралуу болот. Эпштейн деген ким болгон? Жаңы файлдарда кимдин аттары кездешет? Жана бул файлдар кантип таасир этиши мүмкүн? Ушул тууралуу бүгүн сөз кылалы. Джеффри Эпштейн америкалык финансист болгон. Бирок анын аты дүйнөгө негизинен жашы жете эле кыздарды сексуалдык максатта пайдалануу жана адам сатуу боюнча оор айыптоолор менен белгилүү болгон. Ал 2019-жылы камакка алынып, сот процессин күтүп жаткан учурда абакта каза болгон. Расмий версия боюнча ал өз жанын кыйган. Бирок анын кыңгыр иштери жана байланыштары бүгүнкү күнгө чейин чоң суроолорду жаратып келет. Эпштейн файлдары деген эмне? Жакында АКШ тараптан Эпштейнге байланыштуу миллиондогон документтердин жаңы бөлүгү ачыкка чыкты. Бул документтер тергөө материалдары, эски каттар, СМСтер, эмейлдер, байланыш тизмелери, гезит жана журналдан ар кандай статьялар, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн, сүрөттөрдү, видеолорду камтыйт. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, документтерде кимдир бирөөнүн аты аталганы, ал адам сөзсүз эле кылмыш кылгандыгын же кылмышка байланышы бар дегенди билдирбейт. Ошондой эле бул документтердин көп жерлери карага боелгон. Бул жабырлануучуларды жана күбөлөрдү коргоо үчүн жасалган. Ошентип, өткөн жумада Эпштейндин файлдары деп аталган 3 миллиондон ашуун документ интернетке чыкты. Ал документтерде кимдердин аты кездешкен? Негизинен, бул документтерде дүйнөдөгү 1000ден ашуун эң белгилүү, бай жана эң таасирлүү адамдардын аттары аталган. Алардын арасынан баарыбызга белгилүү болгон Илон Масктын аты бир нече жолу кездешет. Ал Эпштейнге жазган каттарында Илон Эпштейндин аралына учуп баруу мүмкүнчүлүгүн сүйлөшкөн. Айта кетүүчү нерсе, Эпштейн өткөн кылымдын 90-жылдарында жеке аралды сатып алып, ал жерде жашы жете элек өспүрүмдөрдүн катышуусу менен сексуалдык зомбулук иш-чараларды уюштуруп жүргөн. Мурдагы АКШ президенти Билл Клинтон, азыркы президент Дональд Трамп жана анын аялы Мелания Трамптын аттары да бул файлдарда көп жолу кездешет. Таң калтырганы, Россиянын президенти Путиндин да аты 1000ден ашуун жолу бул документтерде аталган. Билл Гейтс, англиялык принц Эндрю жана көптөгөн бүт дүйнөнүн эң белгилүү политиктери, эң таасирлүү адамдардын аттары бул файлдарда аталган. Бул документтер кандай таасир этиши мүмкүн? Дароо эле камоолор же жумушунан бошотуулар болбойт. Бул файлдар негизинен архивдик материалдар. Бирок бул файлдар абдан чоң коомдук талкууларды жаратууда. Бул талкуулар азырынча кандайдыр бир көзгө көрүнүүчү өзгөрүүлөрдү алып келбейт, бирок келечекти өзгөртүшү мүмкүн. Экинчиден, кээ бир саясатчылар жана укук коргоо органдары жаңы файлдардын негизинде мурдагы кылмыш иштерин улантууну талап кылышууда. Бирок азырынча жаңы айыптоолор эч кимге коюлган эмес. Азырынча. Үчүнчүдөн, бул файлдар политикалык курал катары колдонулуп, АКШда ушул жылы болуп өтүүчү шайлоолордо кайсыл бир партияга кошумча добуштарды алып келиши мүмкүн. Бул видеонун аягында айтып кетүүчү нерсе, Эпштейнге байланыштуу файлдардын саны 6 миллиондон ашуун. Алардын 50% гана ачыкка чыкты. Ачыкка чыккан файлдар да али толугу менен изилденип бүтө элек. А сиз кантип ойлойсуз? Эпштейн файлдары чындыкты табууга жардам береби же жөн эле суроолорду көбөйтүп, ал суроолор жоопсуз кала береби? Комментарий жазып, лайк басып коюңуздар. Рахмат.